саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде кайрадан мен Сейтек Качкынбай улус төр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып жатам. Мурда адаттагыдай сөз кылгандай эле 2017 жылы өтчү президенттикке шайлоо бара турган кандидаттардын спичтерин, сөздөрүн тезистик түрдө талкуулайлы деп отурабыз бүгүн дагы. Бүгүн мурда анонс кылып кеткендей, бүгүн Ата Журт партиясы жакында өзүнүн 2 кандидат чыгармак болгон. Анын ичинен Акматбек Келдибек мырза болсо бүгүн студияга келип өзүнүн шайлоо алдындагы платформасы менен тааныштырмак болчу, бирок тилекке каршы биз себебин билбей калдык. Бүгүн келе албайм деген азыр кайра жооп уктук. Бирок убада деген убада. Биз кандидат келеби келбейби, бизде ал кишилердин сүйлөгөн сөздөрү бар, бирок ошол сөздөрдүн тегерегинде биз тезистик түрдө талкууну кылайлы деп отурабыз. Бүгүн бизде конокто маңдайымда Азамат Темиркул мырза отурат. Саясий илимдерин же болбосо улус төр илимдеринин доктору, Германиядан докторлукту алып келген мистер Азамат бүгүн конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздар. Эмесе талкууга киришели. Талкууга кирип жатып Акматбек мырзанын мурдагы экс-спикер мырзанын спичин бир сыйра мен карап чыктым да, негизи эмнеге басым кылат экен депчи. Анан штабынан дагы ошол күнү сүйлөгөн спичиндеги платформасынын кыска бизге резюмесин жөнөттү бая, таанышып чыксаңыздар болот депчи. Ал жерде карап, анан бир нече пункттар таасир калып, мындай эсте калды да. Эми ошолор тууралуу мындай сөздү улантып кетсек деп турам. Негизи мен биринчи эле таң калган нерсе болду. Концептуалдык жактан карай турган болсок, өзүнүн кириш сөзүндө эле айтып атат. Биздин внешнеполитическая деятельностьтин максаты деп орусча айтып атат да, бизге мындайча айтканда тышкы саясаттагы активдүүлүгүбүздүн максаты бул күчтүү экономиканы куруу дагы деп бир нече нерсени эсептеп кетип атат да. Бирок бул күчтүү экономиканы куруу же социалдык системаны куруу же болбосо өзүбүздүн өлүгү моделибизди куруу деген нерселерди эмне үчүн биз тышкы саясаттан активдүүлүгүнүн максаты деп баштап атабыз да. Мен бул нерсеге мындайча айтканда алгоритм катары бир аз түшүнбөй калдым да. Биз эмне үчүн тышкы саясаттан ички саясатка киребиз депчи. Тетирисинен тышкы саясат деген бул ички саясаттын уланысы катары болчу эле да, негизи бардык өлкөлөрдө. Эми макул бул жоопту ал кишинин өзүнөн уксак жакшы болмок. Бирок андан ары кете берсек болот. Экс-спикер мырзанын сөзүндө дагы мындай сильная экономика деп орусча айтылган сөз бар да. Негизи бул сильная экономика деп бул риториканы бүт эле саясатчылар колдонот экен да. Сиз эмнени түшүнөсүз? Мен орусча сүйлөйүн. Мейли, сизге кайсы тилде ыңгайлуу болсо, инглишче сүйлөсөңүз да болот. Инглишче сүйлөп эле коеюн бияктан. Мейли, орусча айтып бериңиз. Расмий тилинде сүйлөйүн. Так, биринчиден, во-первых, да, хотелось бы прокомментировать факт отсутствия нашего гостя и тот факт, что нам приходится с вами обсуждать его предвыборную программу, но, к сожалению, без его личного участия и даже без участия его помощников, сторонников и так далее. То есть пустое кресло. Я хотел бы отметить, что это в первую очередь говорит о том, что человек, конечно, в жизни всякое бывает, да, человек может заболеть, куда сатасын, могут появиться более важные дела, вполне по объективным причинам. Но тот факт, что здесь ведь создается возможность выйти, возможность обратиться к людям, к своим избирателям, донести им свой глаз, да, как будущего лидера страны. Вот. И когда человек не использует такую возможность, хорошую возможность, которая ему предоставляется средствами массовой информации, то это на самом деле, я думаю, что кандидат упускает свой шанс, упускает свою возможность увеличить количество своего электората, и это, на мой взгляд, только можно считать как минус кандидату на такой важный пост. Но, кроме того, когда человек идет на такой важный пост, опаздывать
и тем более не приходить на важные мероприятия, это тоже, наверное, не очень есть хороший сигнал для его избирателей. Вот, поэтому это в первую очередь, что я хотел бы отметить. Но и переходя к тому, что мы теперь с вами вынуждены обсуждать его предвыборную программу. Речь, да, предвыборная речь, его спич, да. Да. По поводу сильной экономики. Да, что такое сильная экономика? Вот Ахматбек Келдибеков сказал, что он создаст сильную экономику. Конечно, на этот вопрос должен отвечать сам Ахматбек Келдибеков, что он понимает под вы как эксперт, сильной в вашем понимании, экономикой. да, Ну, в моем такое, понимании, что такое сильная экономика? В моем понимании можно, знаете, рассмотреть два объяснения сильных экономик. Это классическое, да, к которому мы все привыкли, объяснение, и, скажем так, объяснение, которое сейчас только зарождается. Ну, что такое традиционное классическое объяснение сильной экономики? Это экономика с высоким ВВП, валовым внутренним продуктом. Вот валовый внутренний продукт – показатель мощи экономики. Да? Чем больше ВВП, тем мощнее экономика. Siz GDP per capita айтып атасыз, bir kişinin başına. Тем более per capita, то есть на душу населения. Да? Если брать ВВП на душу населения, тоже мощный показатель, но и размер как самого ВВП, так и ВВП на душу населения являются показателем мощи экономики. Вот давайте посмотрим, кто у нас в мире на первом месте по силе экономики. Это Соединенные Штаты. У них самый мощный ВВП. За Соединенными Штатами идет Китай. Второе место. Третье место Япония. Четвертое место Германия. Пятое место Франция. То есть вот это сильные экономики, мировые сильные экономики. Да? У нас, к сожалению, мы не можем сказать, что у нас сильная экономика, у нас ВВП достаточно слабый, вот, и как по объему, так и на душу населения. Поэтому, конечно, обещать о том, что мы станем сильной экономикой, это, наверное, ну да, это красиво, да, это может привлечь внимание электората, но можем ли мы создать сильную экономику? Это большой вопрос. И это касается не только предвыборных обещаний Ахматбека Келдибекова, но это касается вообще всех кандидатов, которые заявляют о том, что я создам сильную экономику в Кыргызстане. К сожалению, есть объективные причины, по которым нам трудно сделать сильную экономику, нам трудно увеличить объем ВВП. Это в первую очередь географические причины, геополитические причины. Индустрия у нас не развивается. Почему? Потому что индустрия развивается в странах с большим рынком, потребительским, трудовым рынком. У нас рынок очень маленький. У нас всего лишь 6 миллионов человек. Рядом гигантский Китай, Индия, 1,5 миллиарда человек. Рынок огромный. Туда идут инвестиции. У нас нет выхода к морю. Выход к морю – это выход в мировой океан. Море – это самый дешевый транспорт. Самый дешевый путь транспорта. У нас до выхода к морю очень далеко. Да? Ну и индустриальный век прошел, сейчас постиндустриальный век, поэтому говорить о развитии индустрии, я думаю, в Кыргызстане даже и не нужно. Вот. Кроме того, у нас есть другие особенности географические, непреодолимого характера. То есть это горный рельеф, 94% территории горы. Климат для сельского хозяйства неподходящий, рельеф неподходящий. Всего лишь 6% территории равнины, где мы можем развивать сельское хозяйство. То есть у нас земли очень ограниченные. Поэтому вот у нас есть такие непреодолимые трудности для роста ВВП. И говорить о том, что мы здесь с населением всего лишь 6 миллионов человек, это очень мизерное население, что мы создадим сильную экономику, на самом деле, мне кажется, немножечко утопично. Но при этом мы же живем в 21 веке. Сейчас условия меняются. Сейчас появляются новые виды экономики. Не обязательно быть сильной экономикой, иметь мощный ВВП, иметь какие-то заводы, фабрики, гигантские индустрии и так далее. Сейчас уже совсем другая структура мировой экономики меняется. Сейчас очень популярна и перспективна зеленая экономика.
экономика, которая не нарушает природный баланс. Нам повезло, что у нас не развилась индустрия. Зато у нас сохранились природные ресурсы. У нас чистая окружающая среда. Вот это наше богатство. В 21 веке богатая страна — это не будет страна с большими нефтяными или газовыми богатствами, да? Или с большой индустрией. В 21 веке богатая страна — это страна с чистой природой, с чистым воздухом, чистой водой и чистой окружающей средой. Это все есть в Кыргызстане. Сіз деген мен айтып атасыз ғой, тиги Жаңы Зеландияны, Австралияны, Жаңы Зеландияны абдан фантастика деп айтат да бул жагынанчы. Новая Зеландия, Австралия. Даже мы можем взять, к примеру, европейские некоторые страны. Жапанды деле айталы, Токиодо мисалы аба менин оюмча Бишкекке караганда 10 эсе таза. Вот. 10 эсе тазадай сезилет мага. И эта ценность будет только расти в будущем. Только будет расти. У нас есть эти богатства. В 21 веке богатая страна — это не соседний Казахстан или Туркменистан или Узбекистан. В 21 веке богатая страна — это Кыргызстан. У нас есть все возможности стать богатой страной. И мы должны использовать эти возможности. Поэтому нам нужно, я думаю, говорить не о том, что мы станем сильной экономикой, что в принципе невозможно. А нужно говорить о том, что мы станем эффективной экономикой, что мы станем зеленой экономикой, что на зеленых технологиях мы будем развивать свою экономику. И здесь мы могли бы говорить об оздоровительном туризме. У нас есть горы. В горах мы могли бы сделать курорты, санатории. Там есть лечебные воды, есть лечебные травы, чистый воздух, чистая вода. Мы могли бы там создать центры оздоровительного туризма, чтобы люди могли приезжать там получать лечение. Сіз азыр жашыл экономика деп айтып кеттіңіз да, жашыл экономиканы бираз чечмелеп бересиз. Бул эмне негизи? Давайте. Жашыл экономика деген термин, бул жаңы термин келип чыгып атат. Инглизче эмне деп айтат буну? Green economy. Green economy. Зеленая экономика. Орысча айткандай, зеленая экономика, то есть по названию зеленая, то есть экономика, которая не нарушает природный баланс. Да? На самом деле у нас не то что в Кыргызстане, в мире, во всем мире распространилась экономика, основанная на меркантилизме. Да? То есть единственная цель потребление и рост ВВП. Это распространилось из Европы. Вот 200 лет назад произошла индустриальная революция в Европе, монархи между собой конкурировали, и цель и задача монархов была нарастить мощь своей экономики, чтобы выглядеть более сильным и конкурентоспособным по отношению к своего соседа. Этот принцип распространился сейчас по всему миру, и по всему миру единственная цель, которую преследует экономика, это рост ВВП, да, то есть сильная экономика, о чем вот говорил Ахматбек Келдебекович. Но на самом деле сейчас нужно поменяться, особенно Кыргызстану, стать зеленой. И зеленая — это как раз таки та экономика, которая не нарушает окружающую среду. Если вот та сильная экономика, о которой идет речь, шла речь предыдущие 2 века, она портит экологию, она уничтожает экологию, уничтожает природу, да, то зеленая экономика, наоборот, она старается сохранить природный баланс, она старается сохранить природные богатства нетронутых. И нам, Кыргызстану, нужна не сильная экономика с гигантским ВВП, это утопия. Нам, Кыргызстану, нужна именно зеленая экономика, потому что у нас есть, мы сохранили вот эти природные богатства. Бирок кандай болгондо делечи, биз жаңы экономиканын моделине өткөндө деле постиндустриалдык, мисалы азыр жаңы технологияларга, инновацияларга, IT тармагына көңүл буруп, бирок ошондо деле негизинен мындай measurable, мындай өлчөй ала турган нерсе бар, бизге критерий керек болот деп ойлойм да. Ошондо деле бизге GDP per capita адам башына болгон мындай 1 жылдык киреше ошо жашыл экономика менен деле биз жок дегенде орто кыргыз калкына бөлө турган болсок, бир кишинин 1 жылдык кирешеси жок дегенде $10.000
келечекте биз баары бир чыгышыбыз керек го деп ойлойм да. Сиз туура айтасыз. Ойлойм. Баары кеминде дейм да, кеминде. Сөзсүз туура айтасыз. Ошондо дагы биз Казакстандын деңгээлине чыгат экенбиз. Эгер $10.000 жетсек, бүгүн Казакстандын мисалы GDP-син алсак, адам башына бөлгөндө Казакстанда азыр канча 18 миллион калк деп атабы? Бөлүп көрүңүз, азыр бир киши башына азыр 1 жылдык киреше, ошол алейине дагы, кемпирине да, чалына, орто студентине, иштегенине да бөлгөндө бир $10.000 болуп атат да. Бул деген нерсе Кореянын 20 жыл мурдагы деңгээли да. Булар абдан жакшы көрсөтүүчү. Эми арийне бул жактан эмне үчүн мындай болуп атат деген нерсени мен максат койгон жокпуз, бирок негизинен билгибиз келдик да. Биз кайсы ал термин эмне деп аталбасын, бирок баары бир биз ошо классикалык моделинде ошо GDP баары бир өссө бизге жакшы болмокпу дегеним да. Бирок сиз айткандай ориентация, экономиканын ориентация, сиз айткандай эффективдүү экономикага, жашыл экономикага дагы басым кылып, биздин өзүбүздүн жашыл жаратылышыбызды колдонуп, бул жака туризм кирет да, туурабы? Туура. Ошо туризмди кошуп. Сиз абдан туура айтып атасыз. Ички дүң продукт бул азыр бар, мурун бар болчу, келечекте деле болот. Бул агрегат, экономиканы эсептеген агрегат. Өзүнчө бир жакшы инструмент. Бирок бул инструмент, бул максат болбош керек. Биз муну инструмент катары пайдаланбай эле, максат катары пайдаланып атабыз. Биздин экономикабыздын максаты ушунча ВВПны ушунча өстүрүш деп туруп, ошон аракеттин баарын ошого салабыз. И ошондо табигатты бүлдүрөбүз, мөңгүлөрдү жок кылып атабыз, токойлорду кыйып атабыз, себеби ошол болуп атат. Максатты туура эмес коюп атабыз. Бирок азыр мына эң прогрессивдүү деп коеюн, прогрессивдүү өлкөлөр Финляндия, Норвегия, сиз айткан Жаңы Зеландия, ошолор жаңы агрегат киргизип атышат практикага. Бул уже болуп аткан жумуш. Бул GPI деген жаңы агрегат, ал жалаң гана экономиканы эсептебейт, ал ошол эле мезгилде экономиканы эсептейт, ошол эле мезгилде экология и жана социальный неравенство ошондо эске алат да. Менин оюмча ушундай багытта буйрса өлкөлөрдүн баары ошого өтөт. Бул жактан мен бир нерсени айтып кетейин дегем, негизи күчтүү дегенде деле буга чейин деле мисалы Бабанов мырза да айткан да. Мен жашоо деңгээлин 2 эсе көтөрө алам деп, ал киши жок дегенде тагыраак айтып атат да. Бизде азыр GDP per capita $1.100 экен. Эгер ал мен президент болсом, 6 жылдан кийин муну $2.000 чейин жеткизсе болот деп айтканы да алчы. Бул мисалы реалдуу нерселер да. Ушуга окшогон биз негизинен мындай тагыраак бир нерселерди айтсак жакшы болобу эле дегеним да. Ким эле болсо дагычы. Мындай эле абстрактуу эле нерселерди айтып бербей. Эмесе кийинки немеге өтөлү, талкуунун темасына. Дагы кызык нерсе бар. Бул бардык спикер мырза, экс-спикер мырза айтып атат, биздин мындан аркы кызматташтыгыбыз ШОСтун ошол эле бажы биримдигиндеги интеграция, ошолор менен кызматташуу дагы эле күчөйт деп айтып атат да. Бул деген нерсе азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты ошо ойдон эле уланат дегенди айтып атат да. Мисалычы, бирок андан айырмаланып Кытай Эл Республикасы менен да кызматташабыз деген сөзү бар экен да, кошумча. Бирок кандай кызматташуу болгон күндө дагы биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарыбызды сактап кала алганга аракет кылабыз дейт. Бул улуттук кызыкчылык деген эмне бул? Национальный интерес, national interest. Бул эмне? Ушуну көп айтышат. Бул да риторика абдан көп айтылган сөз. Жакшы суроо. Улуттук кызыкчылык деген эмне? Кайра эле айтып коеюн. Биринчиден бул суроону Ахматбек Келдибековичке бериш керек болчу. Сиздин эксперттик көз карашыңыз билгим келип атат да. Азыр ошонун эмесин талкуулап атпайбызбы? Бирок мындай караганда улуттук кызыкчылык, биз азыр өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбызды жакшылап билбей жатабыз. Чын айтканда, биздин кыргызыбыздын улуттук кызыкчылыгы эмне бүгүн бул? Вот ошону жакшылап бир формулировка боло элек да. Мен уга элекмин бир жакшы формулировка. Биз да саясатчыдан уга элекпиз, такчы. Вот, так формулировка жок болот деп. Азыр деле могу президент эмелер, кандидаттарды карап көрөлү. Бирөөсү да так айтпай атат. Улуттук кызыкчылык деген эмне экен? Башка биздин эле мисалы саясий
илимпоздорду алалы. Бирөөсү да так формулировка бербей атат. Биздин улуттук кызыкчылыгыбыз эмнеде? Менин жеке пикирим, улуттук кызыкчылык деген бул элден мурун государство, да, оно состоит из 4 компонентов. Да? Это территория, население, государственный аппарат и суверенитет. Вот 4 элемента. Да? Наши национальные интересы – это защита этих 4 элементов. Защита нашей территории, защита, обеспечение самыми необходимыми жизненными условиями своего населения, да? Укрепление государственного аппарата и обеспечение нашего национального суверенитета. Вот наши национальные интересы. Ну, это классическая форма определения национальных интересов, это национальные интересы любого государства. Да? Но здесь надо понимать, что мы особое государство, мы не похожи на соседей, мы не такие, как другие страны. И вот наша проблема заключается именно вот в этом, то, что мы еще не осознали, что мы особая страна. Мы привыкли копировать, что делают россияне, что делают в Казахстане, что делают в Узбекистане. Мы не можем еще осознать себя как независимое государство и понять свои особенности. А наши особенности — это в первую очередь наша география. 94% территории горы. Мы горная страна. И это меняет все. Это меняет сразу полностью и экономический подход, и политический подход, и подход обеспечения национальной безопасности. Горная страна. Поэтому наши интересы должны отталкиваться от этого факта, что мы горная страна. То есть это означает, что сельское хозяйство развивать мы не можем. Вот 25 лет мы говорим о том, что мы будем развивать сельское хозяйство наше стратегическое направление, наш локомотив. Это ошибочно. Это ошибочно. Почему? Потому что на 6% равнинной территории мы не можем развивать сельское хозяйство. 80% наших сельскохозяйственных земель уже деградировали. Мы пичкаем их пестицидами, химикатами, в горах мы ничего сажать не можем. Поэтому сельское хозяйство не может быть локомотивом. И здесь мы должны понимать наш национальный интерес. Раз мы не можем развивать сельское хозяйство, мы не можем конкурировать с Казахстаном. У Казахстана огромные посевные площади. То же самое у России, у них огромные посевные площади. Мы не можем с ними конкурировать. Что бы мы ни делали, их продукция все равно будет дешевле нашей. Значит, наш национальный интерес лежит в другой плоскости, не в сельском хозяйстве. А мы постоянно продвигаем вот это вот традиционное сельское хозяйство, пытаемся конкурировать с Казахстаном, с Россией. Значит, нам нужно сменять свой национальный интерес в другое направление, там, где мы конкурентоспособны. То, что касается сельского хозяйства, мы конкурентоспособны именно в органическом сельском хозяйстве. То есть в сельском хозяйстве, где не используются пестициды и химикаты. Потому что у нас все чистое, у нас чистая природа. У нас есть земли, которые мы могли бы сертифицировать под органику и производить экологическую чистую продукцию, отправлять ее на экспорт в Японию, в другие страны, в Европу, в арабские страны. Мы это уже делаем. Но мы это делаем пока неосознанно. Нам надо это осознать, наше преимущество. Надо его целенаправленно развивать государственной программой. И тогда мы увидим, что это наш национальный интерес. Пока такой работы сделано не было. А говорить, что вот там мы будем защищать национальные интересы, конечно, звучит красиво, но дайте определение, что такое национальный интерес. Сөзіңізге қосымша бір екі қыстарман бар да. Біріншісі айыл чарбасы жөнінде айтып кеткенде, өзіңіз білесіз, баяғыдай political economy дүние жүзінде баяғы саяси және экономика илиминде иликтенген, далилденген нерсе да убагы эле. Дүние жүзүндө айыл чарбасына басым кылган өлкөлөр баардыгы негизинен кедей мамлекеттер да. Айылдыктар көп болсо, кайсы өлкө болбосун, айылдыгы шаардыгынан көп болсо, ал өлкөлөр дайым кедей болот экен. Себеби айыл чарба эч качан рентабелдүү болбойт экен да. Биз азыр өнүккөн өлкөлөрдү алып карасак, анча-мынча мындай exceptional кейстер бар, Германияга окшогон. Бирок Жапан, Корея, Америка ошол эле бүткүл өнүккөн өлкөлөрдү карасак, шаардыктар 90% калкты түзөт.
айылда 10% эл жашайт экен да. Бул деген нерсе биз азыр кайрадан өлкөбүздү айыл чарбасына мындай кайрадан ориентация кылуу, айыл чарбасына көңүл буруу деген нерсе бул экономиканы биз кайра айыл экономикасынан турган экономика болуп артта калган экономикага алып келиши бул кайра нерсе да, мындай өкүнүчтүү нерсе. Биз ошону эле билебиз. Вьетнамдарды карайлы, ошо Кытайды карайлы, азыр калктын 60% Кытайда. Азыр аз айып баратат айылдыктар Кытайда дагы. Бирок илгери деген Кытай абдан жакыр болуп жүргөндө айылдыктар көп болчу ошол эле. Вьетнамда, ошо Кампучия дейли, ошо Камбоджаны карайлы, Түштүк Чыгыш Азияны карасак, мындай өнүккөн өлкөлөргө бүт айыл чарбасын берген, алардын бир огороду болгон сыяктуу мамлекет болчу да. Биз ошондон баш тартышыбыз керек деп ойлойм, сиз айткандай элечи. Биз азыр башка экономиканын башка моделине, биз өзүбүздүн артыкчылыктарыбызды сезипчи. Анан экинчиси, сиз айткан баягы улуттук кызыкчылыкка, сиз эсептеп кеткен классикалык моделден сырткары, менин түшүнүгүмдө дагы бүгүн улуттук кызыкчылык бул негизинен 4 нерсе болуш керек деп ойлойм да. Биз үчүн бул бүгүн биз бүгүн кыргыз мамлекетин куруп бүтө элекпиз. Биз ошон үчүн бизде азыр стейтнес проблемасы турат. Мамлекетти куруп бүтө элекпиз, мамлекет куруу ажендасы турат, иши турат. Бул бир улуттук кызыкчылыгыбыз. Бул мамлекеттүүлүк дегенде биз баягы өзүнүн элин тейлей алган кудуреттүү мамлекеттик институттарды айтып атабыз, туурабы? Биз өлкөнү курабыз деген жокпуз. Мамлекеттик секторду курабыз деп айтып атабыз. Экинчиси бул бирдиктүү улутту куруп бүтө элекпиз. Биз nation building. Бизде азыр кыргыз паспортун алып жүргөн баардык кыргыз атуулар мен кыргызмын деген аң сезимге жете элек. Identityчи. Бизде баягында бир айтып кеттим эле, кыргыз паспортун алып алып деле Жапонияга барып алган айрым башка этностун өкүлдөрү протоколго мен өзүм орусмун, өзбекмин деп жазып алган учурлар болуп атат. Тияк таң калып атат. Сен эмне үчүн калп айтып атасыңар деп. Силер кыргыз паспортун көтөрүп жүрүп өзүңөрдү орусмун дегениңерди түшүнбөйбүз дейт. Алар айтып атат, ошо сыяктуу биз nation building проблема турат. Үчүнчүсү бул экономикада бул либералдаштыруу, эркин кылып соода биз баягы өнүгүшөлү десек, биз мына сиз өзүңүз айтып кеткендей биз изоляциядагы мамлекет, бизге темир жолдор керек, Кытай менен океанга чыга турган. Бул либерализация мындан ары да болуш керек. Анан төртүнчүсү бул демократизация. Биз бул өтө чоң баалуулук. Бул нерсени тилекке каршы ушу күнгө чейин талкуулаган бир дагы кандидаттын программасына демократизация деген сөз чыга элек да. Булардын программасында турган жок. Өкүнүчтүүсү. Мен ойлойм, ушул 4 нерсени, ушул 4 аженданы, 4 ишти коргоп бере турган саясат. Ушуларды ишке ашырып бере турган саясат бул биздин улуттук кызыкчылык болушу керек. Ушуларды коргоп бере ала турган, ошого жараша анан тышкы саясат жүрүш керек деп ойлойм да. Демократияны бизге орнотконго ким үлгү болуп берет? Экономикалык либерализацияны орнотконго бизге ким үлгү болуп берет бүгүнкү күндө? Ошондой эле кыргыз атуулумун деп кыргыз паспортун алып жүргөндө баарын тең өзүн кыргызмын деп ойлой турган бүгүнкү modern nation state'тин моделин бүгүн дүйнө жүзүндө бүт батыш Европа колдонуп атат. Ушуну биз кимден үйрөнүшүбүз керек? Демек бизге суроо турат да. Улуттук кызыкчылык деп биз мындай абстрактуу эле баягы эле дубалдын бетине жармаштырып койгон туунун сүрөттөрү эмес. Биз нак мына биздин күндөлүк жашообузда ар бир атуулдун кызыкчылыгы сакталган, ар бир атуулдун укугу тепселбеген, мындай демократия сыяктуу, либерализм сыяктуу, андай биз бир элбиз деген түшүнүк сыяктуу ушундай саясат бул биздин ички саясатыбыз, бул биздин улуттук кызыкчылыгыбыз болушубуз керек деп ойлойм да. Тилекке каршы буну көбүбүз мындай түшүнбөй атабыз да. Мен кошумча айтмакмын да сизгечи. Мен сизге кошулам. Туура. Анда кийинки бир теманы талкуулайлы дагы кыска. Анан бүгүнкү талкуубузга корутунду келтирсек, бул киши азыр эми бул негизи бул теманы биз талкуулап деле койдук мынча айткандачы. Келдибек мырзанын дагы спичинде мондай сөз турат, доступная социальная система деп турат да. Мындай айтканда бул welfare'ди айтып атат да, бул бакубат жашоону айтып атат. Чоң пенсияларды, чоң жөлөк пулдарды, мисалы балдардын пособиелерин, стипендияларды, ушуларды айтып атат деп ойлойм, оюмчачы. Бекер медицинаны айтып атат дейм.
негизинен биз баарыбыз эле буга макулбуз. Мындай жыргал жашоого баарыбыз макулбуз да, бирок чоң суроо турат да. Бул пулду каяктан алабыз? Бюджетти каяктан алабыз? Жакшы суроо. Эч ким айтпайт буну. Мен чоң жаштар саясатын жүргүзөм деп деле кээ бир саясатчылар айтат, жаш саясатчылар. Мына силердин укугуңарды колдойм, силерге жаңы имараттарды курабыз, силерге жаңы жатаканаларды курабыз дейбиз. Пулду каяктан аласың? Бюджет каяктан? Деген суроо болуп атат да. Бюджет каяктан алабыз? Эми кара эле, бул суроо мага эмес, Сиздин Ахматбек Келдибеков бериш керек. Эми менин оюмча, бул кандай десем, пенсия төлөш үчүн, сиз айткандай, мунун баарына каражат керек. Балким Ахматбек Келдибековдун биографиясын окуп чыктым, бул киши министр экономика болуптур, министр финансов болуп да иштептир, соцфонддун жетекчиси болуп да иштептир. Балким мунун кандай бир өзүнүн ойлору бардыр. Бирок мен ойлойм, элден мурун ушундай убада бергенден мурун ошонун баарын ойлош керек. Акчаны каяктан алабыз? Азыр элдин баары кетип атат бияктан. Трудоспособный. Жаштарыбыз как раз иштей турган адамдар Россия, Казакстанга чыгып кетип атышат. Пенсияны ким төлөйт? Пенсия ошо иштеп жүргөн адамдардын зарплатасынан соцфондго акча түшөт, андан кийин ошоктон топтолуп бөлүнүп берет. Пенсионерлерге redistribution болуп атат азыр. Redistribution болуп, кайра бөлүнүп берет да. Бирок бизде кандай болуп атат? Карыялар көбөйүп атат, а жаштар кетип атат. Өлкөдөн чыгып кетип атышат. И ошондо сиз айткан суроо, ошо каражат каяктан алабыз? Ушул көйгөй кошулуп атат да. Трудоспособный адамдар кетип атат. Демек соцфондго акча түшпөй калат. Каяктан алабыз? Чоң суроо. Бул азыр мен айтып аткан маселе. Бул вообще улуттук көйгөй. Биз азыр национальный интерес деп атабыз. Национальный интерес — сохранение нашего народа. А у нас что происходит? У нас количество трудоспособного населения и вообще количество населения сокращается. Это угрожает обезлюдиванием, то есть наши территории оголяются. Что происходит в Баткенской области? Наши территории осваиваются гражданами соседних республик, Таджикистана, Узбекистана. Именно потому, что наши граждане выезжают. Поэтому вот эта проблема, она касается не только соцфонда. Это понятно, что нам неоткуда брать деньги, если у нас молодежь будет выезжать. Но эта проблема касается вообще существования нашего государства. Ее нужно решать в срочном порядке. Негизинен бул жактан болгондо көпчүлүк учурда мындай карашыбыз керек да. Негизи бүт бардык жерде мындай бакубат өлкөлөрдө мындай социалдык муктаждыктарга акча кээ бир өлкөлөрдө, Скандинавия өлкөлөрдө бир жылдык мамлекеттин чыгашаларынан, чыгымдарынан, муну state expenditures деп коет го, ошонун 70% негизи ошого кетет экен да. Бирок ошого кетип жатып атканы бул жакшы нерсе. Биз деле каршы эмеспиз да. Бирок биз мындай азыр чабал, кедей, араң мындай көтөрөн мамлекет болуп турган учурубузда, араң өлөйүн деп турган. Ошол учурда биз кантип бюджетти толтурушубуз керек? Биз мындай карашыбыз керек деп ойлойм да. Мамлекеттин бюджет толтура турган структурасын карашыбыз керек. Ким бүгүн салыкты көп төлөп атат? Анан кийин салык төлөөчүлөрдүн саны бүгүн канча? Алардын санын кантип көбөйтсөк болот деген суроолордун тегерегинде талкуу жок да, мисалы көп эле. Салык төлөөчү бул бардык эле мындай өзүн өзү сыйлаган адам болгон, өнүккөн же өнүгүп жаткан жакшы мамлекеттерде бардыгында бул орто класс да. Чакан жана орто бизнес негизинен көп салык төлөйт. Бүгүн бизге чакан жана орто бизнеске өнүгүп кеткенге мындай мамлекет тарабынан тоскоолдугу жок, бүткүндөй болушунча мүмкүнчүлүк берилип атабы? Менчиктин коопсуздугу бүгүн гарантия берилгенби? Бирөө
эмне үчүн бизге инвестиция келбей атат сырттан? Инвестор келсе, ал биринчиден ал мындай кайрымдуулук уюмдун өкүлү эмес да. Ал келип бул жерден киреше көргүсү келет. Бирок ар бир эле адам бир жерге барып 1 миллион сомун салаардан мурун ойлонот. Мен бул жерге цех курсам, мени кийин бирөө тартып алып койбойбу? Ушул өлкөдө мыйзамдын үстөмдүгү барбы? Мени коркутуп каралары же болбосо мамлекетти келип тонобойбу? Эгер тоноп калган учурда мен сотко кайрылсам, ал жерде адилеттүү сот системасы барбы? Мени коруп береби? Деген нерселер турат да. Бул өтө бири-бири менен байланыштуу суроо деп ойлойм да. Биз чакан жана орто бизнес, демек ишкерлердин саны көбөйсө, алар жаңы адамдарды жумушка алса, иши жүрсө, ал көбүрөөк базардан соода кылат, соодагердин жумушу жүрөт, демек соодасы жүрөт. Бири-бирине байланыштуу да. Анан салыктын саны көбөйөт бюджеттечи. Көбөйгөндөн кийин анан биз ошо социалдык муктаждарга биз бөлүштүрө беребиз да. Биз азыр бюджетте бар тыйын өзү кичине эле, анан биз дагы көп мындай социалдык муктаждыктарга көп нерселерди колдонгубуз келет да. Бул түшүнүктүү нерсе, бирок биринчи анын булагын биринчи шартын түзүп албайлы. Ким төлөп атат бүгүн? Ошолорго тийишпей, ошолорду коруп бере алып атабызбы? Деген нерселерди мисалы биз тилекке каршы саясатчылардан көп нерсени уга албай атабыз да. Ошол жөнүндө болсо жакшы болмок. Бирок бүгүн тилекке каршы Ахматбек мырза өзү келбей калды. Бирок ошентсе дагы кайсы бир деңгээлде анын сөздөрүн, спичтерин биз талкуулаганга жетиштик деп ойлойм. Мен бир акыркы сөзүңүз болсо мындай кошумча айтып. Мен Ахматбек Келдибековичке бир суроо даярдап койдум эле. Тилекке каршы өзү келбей калды. Балким ушул передачаны угуп, анан жооп берер. Себеби бул суроого жооп бериш керек. Мен ойлойм. Анткени мына социальный тармактарда да ушундай суроо көтөрүп атышат, ушундай суроо пайда болуп атат. Ошон үчүн ушундай суроо берип коеюн дедим да. Мына Ахматбек Келдибековичтин биографиясын окуп көрсөм, бул киши министр экономики болуптур, министр финансов болуптур, соцфонддун жетекчиси болуп иштептир. Анан кийин парламентте депутат болуп жүрүптүр. Демек, ушул өкмөт кызматында эле жүрүптүр да. Бирок Ахматбек Келдибекович 100 эң бай адамдардын, Кыргызстандын эң бай адамдардын списогуна жүрөт аты. Эң бай Кыргызстандын эң бай 100 адамдары. Ошондо ушундай суроо пайда болуп чыгып атат да. Түшүндүрүп берсеңиз, урматтуу Ахматбек Келдибекович, ушул мамлекеттик кызматта жүрүп, бизнесмен болбой жүрүп, анан 100 эң бай Кыргызстандын эң бай адамдарына кантип кирип калдыңыз? Чоң рахмат сизге. Оюмча Ахматбек мырза өзү жооп берет деп ойлойм сурооңузга. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү улустөр жана турмуш деген көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы ушуну менен соңуна келип жетти. Биз эмдигиде дагы кийинки кандидаттардын спичтерин, шайлоо алдындагы платформаларын тезиздүү түрдө талкуулайлы деп отурабыз. Бүгүн бизге конокто Азамат мырза болду. Атайын убактыңызды бөлүп бүгүн талкууга катышып, өз эксперттик пикириңиз менен бөлүшүп кеткениңизге чоң алкыш айтам. Келип бериңизге чоң алкыш. Сизге кайрадан көрүшкөнчө, сак саламатта болуңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө.